Оюндар бирдиктерди жогору карай, ал эми бирдиктерди сол сол жакты көздөй аткарат элек. Зыйнат эжеке 10 жылдан бери башталгыч класстагы балдарга математика сабагынан билим берет. Окуу керемет долбооруна катышып, арифметикалык сандыктагы каражаттар менен сабак өтө баштагандан бери балдардын математика сабагына болгон кызыгуусу арта баштады дейт. Үйрөнсө экен деп аябай аракет кыласың, жетишпеген балдарды сабакка чейин же сабактан кийин дагы алып калып аябай аракет кыласың. Эми мурда биздин система ошондой болуп калган экен да. Биздин методдорубуз башкача болгон. Ал эми азыркы долбоордо такыр башкача. Ош шаарындагы номер 52-чи кыргыз-түрк мектебинде 3-класста окуп жаткан балдар 100гө чейинки кошуу, кемитүүлөрдү атайын таблицанын жардамында эркин чыгарып жатат. Алар үчүн аянттын өлчөмүн ченөө дагы кыйын эмес. Көпчүлүк учурда балдар формуланы жазып, анан графикалык биринчи балдар дептерлерине сызып алып туруп эле фигураларды, андан кийин табат болчу. Азыр эми ушундай куралдар менен конкреттүү бала колу менен кармап, ар бир бала өзү кармап көрүп, өзү ченеп, өзү аткарганда балада түшүнүп эсинде калат да. Өлкө боюнча 13500гө жакын башталгыч класстардын мугалимдери окуу керемет долбоорунун атайын курсунан өттү. Жаңы методика балдарга окуган сабагын күнүмдүк турмушта колдоно алууга үйрөтөт. Илгери Советтер Союзу маалында атайын математикада колдонула турган түрдүү буюмдар болчу да. Ал буюмдар менен көп убактан бери биздин мектептер камсыз болбой калган. Ушул математикалык сандыкча деген атайын сандыкчалардын ичинде биздин мектептерге ошол буюмдар жеткирилди, математикалык элементтер, математикада колдонулган буюмдар. Ошол буюмдардын жеткирилиши биздин тренингтердин сапатын дагы бир деңгээлге жогорулатты. Андан тышкары биздин долбоордун алкагында 3 жолу окуучулардын билимдерин баалоо өткөрүлөт. ЭГРА жана ЭГМА деген. ЭГРА деген баалоо бул окуу көнүмдөрүн баалай турган тестирлөө, ал эми ЭГМА деген математикалык көнүмдөрдү. Демек биз 25-жылдагы ПИЗАнын иликтөөсүнө азыртан эле окуучуларды даярдоого көңүл бөлүп атабыз да. USAID тарабынан каржыланган долбоор өлкө боюнча башталгыч класстарда окуган 450 000 окуучунун математика жана окуу боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Ал билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1682 мектепте ишке ашырылып жатат. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары.